мен кимдин башына бир оор күн келсе, ким саясий куугунтукта жүрсө, мына ошорду колдондум. Саясий жолуң кандай башталды сенин? Ошо сурактардан, камоолордон башталды окшойт. Ал сыздарга болгон ичиңде сезимдер ойгонобу ошондо? Бирок Атамбаев бийликтен кеткенден кийин, ошондон кийин куугунтук жеп баштагандан кийин мен аны колдогом. Уюшкан кылмыштуу топтордун системасы иштеп жаткан учурда кармалдың да. Себеп дегенде ал жактагы 2 ай эмес, 2 күн эмес, бир 2 мүнөттүк убакыт жетиштүү болот экен. ОПГнын бар кези, жок кези да. Мен учурумда ошо бош камерага киришти. Матрасым, анан бир жүрканым бар болчу. Болду. Андан башка эч ким жок. Камакка киргенден анын ичинде камакка кирдим да. Ал жактагы күзөтчүлөр да жардам бере албайт. Кызматкерлер алардын алдында алыс болуп турган. Түрмөнүн арты менен көп нерсени түшүндүм. Сен ыйлаба, мен да ыйлабайм. Сен чыксаң, сүйүнүчтөн гана ыйлайм депчи. Сени камаганда университет чыгарып койгон окуудан. Зам деканым РС ушундай бир оперлер келген. Ташиев мырзанын Кыргызстандагы ролун кандай баалайт элең? УКМКнын төрагасы өзүнүн мурдагы ишмердүүлүгүн унутуп, саясатчы экенин, бир партиянын төрагасы экендигин унутуп, ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек болчу. МИК долбоорун кандай баалайт элең? Президент Жапаров өзүнө эстелик тургузуп атат. Кумтөр кайтарылды. Байма-бай чыга баштады социалдык тармактарда. Ошо нерселердин кереги бар беле? Теңиз бөлтүрүгү эмне үчүн бул суроого жооп бербейт? Ал эми Сыргак Кенжебаев боюнча айтканда, бул кишинин өздүгү ким? Ошо мошенниктердин эле бири. Жанагы 19 жашында камалганда да мен айтпадымбы? Менин азыр бийликти басып алганга жаш курагым да жетпейт. Электоратым да жетпейт, акчам да жетпейт дегендейчи. Салам достор, бүгүн бизде конокто активист Ырыс Жекшеналиев. Эмнеси менен кызык деп сурай турган болсоңор, бардыгыбызга маалым 19 жашында Ырыс айыпталып 2 айдан ашык убакыт кармалып келген жана саясий окуяларда активдүү аралашып жүрөт. Салам Ырыс. Саламатсызбы? Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Жакшылыктарды көрүшүп туралы. Эң биринчи кезекте мени жана көрүүчүлөрдү кызыктырган суроо бул Ырыс ким деген бир суроо болуш керек деген ойдомун. Ооба, себеп дегенде Ырыс ким? Ырыс блогерби? Себептен менден да сурашат. Тиги сен блогерсиңби, же активистсиңби, же саясатчысың депчи. Жок, мен саясатчынын деңгээлине жете элекмин. Анан блогер да эмес болушум мүмкүн. Камалганга чейин мен да блогер деген ким? Жанагы өзүнүн пикирин жана видео аркылуу билдирип тургандар. Мен ага чейин өзүмдүн бир пикиримди кайсы бир окуяларга байланыштуу эч кандай видео жайбаган эмесмин. Мен пикиримди мындай жазма иретинде катардагы жаран катары билдирип турганмын. Андыктан катардагы жаран катары бааласаңар болот. Жазуу стилине жакын окшойсуң, Ооба. Өзүң жөнүндө айтып берсең, каяктан болосуң, ата-энең жөнүндө жана кантип эмне себептен саясатка аралашып баштады? Түбүм Таластан. Бирок ал жактан 1996 жылы көчүп кетиптирбиз. Чүй облусуна төрөлдүм. Бишкек шаарындагы катардагы мектепти аяктадым. Андан соң энергетика тармагын бүтүрдүм. Учурда юриспруденцияны окуп жатамын. Ата-энем жөнүндө айтканда, ата-энем жөнөкөй агартуучулар, экөө тең мугалим, бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы атамдын көзү өтүп кеткен. 61 жашында 2018 жылы. Аты кайрылуу болсун. Саясатка эмне себептен аралаша баштадың? Менин чоң атам ошо Союз учурунда бир колхоздун башчысынын орун басары болгон экен. Анан жанагы эсиңерде кат ташымай, донос деген нерселер болгон. Ошонун аты менен колхоз башчысы дагы өзү да орун басар катары камакка алыныптыр. Бирок кийинчерээк тарых актап, убакыт аразалап, алардын ак экендиги далилденип, ошо айыл өкмөткө ошол кездеги колхоз башчынын аты берилсе, чоң атамдын эстелиги тургузулуп, музей ачылып, мындай тарых актады. Анан ошол кан куйт дегенчине окшойт, ошо кан таасир этти окшойт. Саясатка кызыгууң качан башталды? Саясатка жаштайымдан эле кызыктым, бирок активдүү аралашып баштаган бул 2019 жылга туш келди окшойт. Өзүң эле ушинтип келип калдыңбы саясатка негизи мындай колдоо ичинен? Саясатка келген жокмун, алып келишти окшойт. Кимдер алып келди? 2019 жылдар, 2020 жылдар бир саясий окуяларга бай жылдар болду да. Ошол окуяларда мисалы үчүн 2019 жылы мен 16 гана жашта болчумун. Эң биринчи сурак бергеним мына ошол жылга кептелди. Ошондон кийин мен
саясий окуяларга аралашып калдым. Саясий жолуң кандай башталды сенин? Кантип аралашып баштадың? Кимдер менен? Саясий жолум ошо сурактардан, камоолордон башталды окшойт. Аралашканда мени кимдир бирөөлөргө байлай беришет. Мисалы үчүн Атамекенге барсам, атамекенчилер СДПКга байлайт. СДПК Атамекенге байлайт. Башка бирөөсү башка бир саясатчыга же да бир саясатчыга байлайт. Жок, мен андай кылган жокмун. Мен кимдин башына бир орган келсе, ким саясий куугунтукта жүрсө, мына ошолорду колдондум. Мына ошолор менен аралаштым. Ал сыздарга болгон ичиңде сезимдер ойгонобу ошондо? Эми көз карашым ошондой болду. Тандаган жолум да ошондой болду. Ар дайыма мындай чыгылгандарды теппесе деген принципти кармандым да. Алар куугунтук көрүп атса, вот ошолорду колдогонго, коргогонго аракет кылдым. Ошондо кайсыл жылдар болуп калат сенин биринчи кадамың? 2019-жылдан башталды. Активдүү аралашканым. Телефондон чыгып, мынабу саясий окуяларга аралашып, каным ушундан башталды. Сооронбай Жээнбековдун учуру экен да, Жээнбековдун учуру болуп калды. ага чейин көп кызыкчы эмессиң, саясатка? Жок, кызыкчы эмес. Ага чейин дагы 2016-17 жылдардагы Атамбаевдин учурунда кызыктуу окуялар болду. Ошондо телефондун артында, мен жапжаш болдум да. Телефондун артында көз чаптырып, кайсы бир учур барда жаш болсом дагы пикиримди интернет аркылуу, комментарий аркылуу билдирип турдум. Түшүнүктүү. Жээнбековдун учуруна туш келген дедиң. Саясий процесске активдүү катышып баштаганыңча, кимдер менен биргеликте баштадың эле ошол саясий жолуңду? Кайсыл топтор менен же туруп-туруп өзүң эле аралашып баштадың? 2019-жылга барып караганда, ал учурда Атамбаев, экс-президент Атамбаев куугунтук жеп атты. Бийликтен кетти, ал өзү алып келген президент Сооронбай Жээнбеков досу тарабынан куугунтук жеп жатты. Ошол учурда Атамбаев менен Атамбаев колдоо көрсөтүп, анын тарапташтарга алып жатты, ошолорго колдоо көрсөтүп. Алар кайсы бирине менен соттолбосун, алардын укугун коргош керек. Ошол укуктарын, алардын камакта жаткандагы пикирлерин өзүмдүн баракчам аркылуу билдирип аттым. Кайсыл баракча сөз жөнүндө болот? 2019-20 жылдары Политузник деген, мындайча айтканда, кыргызча кылып айтканда, саясий туткун деген баракча ачкам. Анын максаты эмне болду эле? Максаты саясий туткундардын укугун коргоо жана алардын пикирин, оюн сот процесстеринде катышкандагы процесстерди элге чагылдырып, жеткирип туруу. Бир гана ошол. Бир гана ошол максат. Сен кийин соттолгондо дагы ошол баракчада видео жарыялагандыгың үчүн да соттолгонсуң, Ошону эстетсең, эмне видео эле? 2022-жылдын 14-августу ошол кездеги камактан чыккан, ага чейин президенттик шайлоого катышкан мурдагы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевдин 7-тоо темиркени боюнча чыгарган билдирүүсүн кайрадан жарыялагандыгым үчүн бийликке чакырык жазадым деп камакка алынгам. Бийликти басып алууга чакырык. Басып алууга. Сен беренең ошондо бийликти басып алуу аракети беле? Бир нече беренелер коюлду. Бийликти басып алууга чакырык, массалык бошомолуктарды уюштурууга чакырык, интернет аркылуу бийликти басып алууга чакырык деп. Ошондой беренелер коюлду. Өтө оор беренелер. Ооба, туура. 2019-жылы эмне себептен Атамбаевди колдоп баштадыңыз? Атамбаевди эсиңиздеби, жанагы жогорку кеңеш аркылуу анын кол тийбестигин алышкан. Экс-президент макамынан ажыратышкан. Бирок Конституциялык сот тарабынан мыйзам бузулган болчу. Эң чоң принцип. Бул мыйзамдын артка иштейт деген шарт түзүп беришкен. Атамбаевдин ошо менен укугу бузулуп, анын камакка алууга аракет жасашкан. Ошол учурда мен жогоруда айтып кетпедимби, тиги ага чейин 2017-16 жылдардагы интернет аркылуу өзүмдүн пикиримди билдирип турдум депчи. Ал кезде Атамбаевдин бийлиги болчу, ал кезде Атамбаевди колдогон эмесмин. Бирок Атамбаев бийликтен кеткенден кийин, ошондон кийин куугунтук жеп баштагандан кийин мен аны колдогом. Колдогондордун негизги себеби ошол мыйзамдын артка иштегендиги болгон. Атамбаевдин мыйзамсыз макамынан ажыратылгандыгы. Жээнбековдун ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элең ошол жылдары? Сен активдүү катышып баштадың да. Эми Жээнбековду убагында сындадым. Бирок ал бүгүнкү күндө бийликте эмес. Бийликтен кетти. Анын кадрлары кызматтан алынды. Андыктан аны азыр сөз кыла турган учур эмес деп ойлойм. СБК саясий партиясына мүчө белең? Жок.
жашымда жетпейт болчу. Жаштар кунактына дагы мүчө болгон эмесмин. И ошол кезде СДПК партиясы талаш партия болуп калган. Эч бир шайлоого катышкан эмес. Андыктан мүчө болгон эмесмин. Партиялык иштерге аралашып жүрдүңбү? Партиялык иштерине да карабашкан жок. Анткени менин максатым Атамбаевди гана ошол учурдагы куугунтук жеп жаткан Атамбаевди гана колдоо болчу. Колдоп бердим. Болду. Менин ошол менен миссиям бүткөн. СДПК партиясы боюнча кандай маалыматтар бар сенде? Эмне себептен ажырады эле ошол эки партия? Бир партия экиге бөлүнүп кетпеди беле? Сиз ошондо СДПК без Атамбаева деген айтып жатасызбы же СДПК СД болуп калганын айтып атасызбы? Социал-демократтар партиясы. Кандай болду? Ошону айтып берсең, мен билбейт экенмин. Ошол учурда Атамбаевди камакка алып, андан кийин партия лидерлигинен дагы кетирүү, аны келерки шайлоого катыштырбоо максаты болгон. Ошол учурда Сагынбек Абдрахманов СДПК без Атамбаева деген өзүнчө бир партия эмес, өзүнчө бир агым алып чыккан болчу. Андан сырткары СДПК партиясы шайлоого чыга албайт экендигин, ошондой куугунтуктар, ошондой бир бут тосуулар болгондуктан СД социал-демократтар деген партия түзүлгөн болчу. Бирок мен ал жакка активдүү катышпагандыктан, ал иштерге аралашпагандыктан, бир жети жашымда жетпейт болчу. Эч кандай бир амбициям да жок болчу. Депутат болууга же бир кайсы бир кызматты ээлөөгө жок деген депутаттын помощниги, советниги, консультанты болгонго амбициям болбогондуктан партиялык иштерге аралашкан эмесмин. Социал-демократтар партиясы деп айтып кетпедиңби? Ооба. 2019-жылы 8 августта Атамбаев камакка алынды. Андан кийин анын тарапташтары да камакка алынды, көрүнүктүүлөрү. Андан кийин 2020-жылы шайлоого келе жаткан. Бул саясий күрөш да. Ошондо СДПКны калтырып, СД партиясы түзүлгөн болчу. СД партиясы шайлоого аттанып чыкмак. Ошол партиянын иштерине аралаштыңбы? СДнын? Партиянын иштерине аралаштым, бирок кайсы бир өзүмдүн пикирим үчүн эч бир талашсыз, бирок өзүмдүн пикиримди билдирип туруп, ал жактан кетип калганмын. Ал командадан кеткен. Ал пикириң кандай эле? Эмне пикир эле? Пикирим ошол кездеги партиянын лидери болууга мындай амбициясын көрсөтүп жаткан Темирман Султанбеков менен пикир келишпестигим болгон. Кандай пикир келишпестик болду? Шайлоого чыга элек кезинде эле 2020 жылдын январь айында бул пикиримди билдиргем. Бул Темирман Султанбековдун максаты башка экендигин, анын амбициясы башка экендигин, көздөгөнү башка экендигин айтып, ал интрига жаратып, эски партиялаштарды бөлүп жарып, мындай бирдиктүү команданын ичинде бүлүк салгандыгы, эки-экиден уруштургандыгын алдын ала айтып, бул ушундай максаты бар деп, андан кийин кеткен болчумун. Партиялаштарга ошондо айттың беле ошол пикириңди? Партиялаштарга эмес, партиянын мындай чечүүчү адамдарына, лидерлерине. Кандай максатты көздөгөн экен, айтпадыңбы? Максаты башка болчу экен, амбициясы башка болчу экен. Максаты бүгүнкү күндө мынакей далилденди. Мен ошол кезде айтканмын. Ошол айтканда мени жаман көрүп коюшкан. Жаман көргөндө мындай тынчыраак кетейин деп туруп тынч кеткенмин. Ошол нерсе далилденди дагы. Бүгүнкү күндө сен туура айтып турсуң деп ошол эле көрүнүктүү аттарын атап эле ошол айтып жүрүшөт. Далилденгенде кандай далилденди? Темирман Султанбековдун максаты партиянын лидери болуу максаты бар болчу. Анын жашы жап-жаш жигит, почти менен тең да. Бирок молодец, өзүн көрсөтө алды. Партиянын лидерлик максатына жетип, бул партияга берилген, анын принциптерин колдогон, идеологиясын колдогон, эски тарапташтарын сатпаган, тарапташтарын келерки жергиликтүү шайлоого катыштырбастан, бул акчасы бар. СДПК эмне экенин эмес, социал-демократтардын идеологиясын түшүнбөгөн, СДПК деген эмнени чечмеленерин, бул тамга бар эмнени түшүндүрөрүн билбеген адамдарды партияга кошкон. Максаты эмне болду эле аларды кошуунун? Максаты мисалы үчүн ошо Бишкек шаардык кеңешине чыккан кандидаттарга карап көрүңүз. Ошол кездеги депутаттарга карап көрүңүз. Кимдер алар? Азамат Арапбаевдин байкесинин баласы. Бул Азамат Арапбаев деген ким? Олигарх. Рустам Жон Альфа курулуш компаниясынын директору. Султан деген дагы бир бар болчу. Ал дагы курулуш компаниясынын директору. Алардын жана жогоруда айтпадымбы? Булар партиянын идеологиясын эмес, социал-демократтардын максатын эмес, бул СДПК эмнени түшүндүрөрүн билбеген адамдарды акчаны көздөп партияга кошкон. Партияга түп тамыры менен берилгендерди таптакыр партиядан ажыраткан. Интрига жаратып,
эки адамды бири-бирине кошпой уруштуруп ушундай бир максаттарды көзгөн. Ошондо түпкү максаты эмне болгон түшүнө албай атам да мен. Кимдики? Темиргандыкыбы? Темирлан Султанбеков. Темирган Султанбековдун мен 2020-жылы январь-февраль айында жана өзүмдүн пикиримди билдирип туруп кетип атпаймынбы? Ошол кезде айткан адамдарым бүгүнкү күндө сен айтканың туура экен, сен айтканыңдай ишке ашты, Темирган көздөкөнү жетти деп мени жаман көргөндөр бүгүн сеники туура болчу деп айтып атышат да. Ал иш жүзүндө далилденди. Мисалы үчүн сиз эле азыр интернетти ачып туруп мына буга чейинки Бишкек шаардык кеңешине шайланган СД партиясына шайланган депутаттардын списогун карап көрсөңүз, бир дагы социал-демократтардын арасында жок ал жакта. Бир дагы депутат жок. Социал-демократтар эмне экенин эмес, идеологиясын билбеген эчтеке эмес, СДПК эмнени түшүндүрөрүн билбегендер бар. Алар партияга кандидат болуп чыккандар, булар Азамат Арапбаевдин балдары, Рустамжон деген олигарх, Султан деген олигарх ошондо бар чыккан. Темиргандын максаты мына ошолордон акча алып, жана эски түшүнүк бар да, партиядагы мандат сатса болот. Ошолордун мандатын сатуу болчу да. Бизнес катары карагаппы, Бизнес катары өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн лидерликке аттанган, лидерликти көздөгөн. Эми мүмкүн ошол учурда акча керек болгондур партиягачы. Алар партияга берсе маселе жок эле да. Ал өзүнүн чөнтөгүн алган да. Мисалы үчүн териштире келсек, Темирган Султанбековдун Бишкек шаары боюнча элитный үйлөрдө 5ке жакын квартирасы бар. Бул ошол шайлоонун артынан келген. Темирган Султанбековдун чөнтөгүнө түшкөн. Жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланган максат болгон. Кызыктуу. Бул факттар, далилдер каяктан? Фактор болгондо мындай болду да. Мурдагы шаардык кеңеште мындай кызычуу болот. Мандат талашы болот. Жада калса жакылашып биринин мурдун бери жарган кез болгон. Ошол эле Илгиз Шаменовдун сен болсо добуша албай калдың, акчасын бергенсиң, мандатты бошотуп бер. Бул жакта сага караганда көбүрөөк акча берген кандидат келип атат. Ордун бошотуп бер деген. Мисалы үчүн 90-жылдан бери келаткан Талай Усурбалиевди мандатыңда алып бер, башка келиш керек деп. Ушундай кызычуулар болгон. Мына ошол адамдар бул сөздөрдү жокко чыгарбайт. Азыр Темирлан Султанбеков мырзанын айланасында окуялар жүрүп жатпайбы? Ошолорду кандай баалайсың? Саясий куугунтукпу же мыйзамдуу негиз барбы? Мен буга чейин Темирган Султанбеков камактан чыгып туруп, анан кайра камакка кирбеди. Буга чейинкисинде жанагы шайлоодогу окуясын мен мындай бир саясий куугунтук деп алгам. Себеп дегенде жанагы добуш сатып алуу беренеси менен камалбадыбы? Тарыхты алып карасак, ошол берене менен камакка алынган жаран болгон эмес экен да. Темирган Султанбеков ошол учурда камакка алынды. Ошол нерсесин мыйзамсыз деп, мындай бир куугунтук жүрүп жатат деп баалаган болчумун. Бирок учурдагысы боюнча эми тергөө, соттук процесстер жүрүп атат. Ал боюнча эч кандай пикир айта албайм. Бирок сөзсүз түрдө бала эмне кылбаса дагы мындай бир отурушун кабыл албайм. Сен кандайча социал-демократтарга кошулуп калгансың, аралашып калгансың биргеликте? Мен көп деле аралашкан жокмун. Мен ошол партия башталганда, шайлоого аттануу башталганда кетип калдым. Бирок ошол эле учурда Атамбаев камакта болуп турду. Кандай болбосун, Атамбаев үчүн мен партиядан да кабардар болуп турдум да. Команда бир да. Жеке кандайдыр бир симпатия бар беле саясатчы катары Алмазбек Атамбаевга? Жок болчу. Мен айтпадымбы, жанагы жыгылганды колдойм. Ошол учурда Атамбаев куугунтук жеп турду. Атамбаевдин учурунда, мисалы үчүн Өрөкчүкеш куугунтук жеп турду. Аны колдодум. Жээнбековдун анда Атамбаев куугунтук жеп жатты. Аны колдодум. Атамбаев кеткенден кийин, камактан чыккандан кийин менин миссиям бүттү. Политузник социалдык баракчасынын тагдыры азыр кандай? Ал жабылдыбы, ачыкпы, барбы? Политузник баракчасы учурда жабык. Ал дагы өзүнүн миссиясын ошол учурда жакшы эле аткарды. Анткени саясий туткундардын, ошол эле бүгүнкү президентибиз Садыр Кожоевичтин сотто айткан сөздөрү, камакта жатып билдирген каттары, үй бүлөсүнүн акыбы, мына ошол баракча аркылуу жеке эле президент эмес, башка дагы саясий туткундардын пикирлери, ойлору чагылдырып турду. Сен качан, кайсыл жылы камакка алындың? 2019-жылы 16 жашымда
21 августта суракка кирдим. Анда жашым жаш болуп калмакчы. Анда да ушундай берүүнү коюп, бирок эч кандай кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу анан далилдер жетиштигине тиги да болуп калды. Далилдер жетишпегендигине байланыштуу иш жабылган. Андан кийин 2022-жылы 14 августта 19 жашымда камакка алындым. Ошондо 22-жылы 22. 19-дан баштап 22-жылга чейин эмне менен алектенип жаттың? 2018-жылы окууга тапшырдым. Окуумду улантып жаттым. Андан сырткары жанагы политожник баракчасы менен өзүмдүн пикиримди, жекелей өзүмдүн пикиримди эмес, саясий туткундардын укугун коргоп, ошолордун ойлорун, пикирлерин чагылдырып турдум. Жана андан тышкары кайсы бир саясий окуяларга мындай активдүү аралаштым. Тергөө изоляторунда канчага кармалдың? СИЗОдогу? Ооба. СИЗОдо 74 76 күн камакта болдум. Мындайча айтканда 2,5 ай. 2,5 ай. Кандай өттү ал жакта күндөр? СИЗОго чейин ИВС болду. 48 саатка камакка алындым. 48 саатка камакка алынгандан кийин сот тарабынан 2 айга камакка алуу чечими чыгып, СИЗОго которулдум ИВСтен. Ал күндөрдү эстегим келбейт. Себеп дегенде аркы дүйнөнүн азабы тозок болсо, бу дүйнөнүн азабы түрмө экен. Себеп дегенде сиз да көрүп чыктыңыз да. Ооба. Оор күндөрдү өткөрдүк ал жактан. Себеп дегенде жанагы айтылган сөздөр жыландын баласы жатпасын деген сөздөр кичинекене ушундай өз көзүмөн көрдүм. Уюшкан кылмыштуу топтордун системасы иштеп жаткан учурда кармалдың да. Ооба. Себеп дегенде, мисалы үчүн сиздин учуруңузда СИЗОдогу эшиктер ачылчу беле түнкүсүн? Жок. Кайсы бир тыйынды сотрудниктерге берип, башка камерага которуп барып карта ойночу белеңер? Жок. Жанагы общак деп коет, ошо жагына кайсы бир өлчөмдөгү тыйынты бир төлөп турчу белеңер? Андай жок. Андай болчу эмес, жок деген камерада мындай хата смотрящий деп коет го. Жок. Андай да болгон эмеспи? Бул мына ОПГнын бар кези и жок кези да. Менин учурумда кадимкидей ОПГнын күчү болуп турду. Бул 2022-жылдар СИЗОнун эшиктери ачылчу. Кимдир бирөө каршы сүйлөп койсо бийликке, ошо Кримтөбөл Камчы Гүлбаевга каршы сүйлөп койсо, алар аман калчу эмес. Акча төлөнүп турчу. Ошо менен ичиндеги жанагы идеологияны карманган адамдарга тыйынты пыр төлөнүп, аларды багып турушчу да. Мисалы үчүн мага мен жатканда ал камералардан жанагы хата смотрящийлерге, продол смотрящий деп койчу, биринчи этажда караганга. Ошондон мага чай, тиги сахар, башка нерселер келчү. Ошол эле учурда, мисалы үчүн жанагы ошол жердеги положениесин СИЗОну караган адамдын туулган күнү, тигинин туулган күнү, бунун туулган күнү, дагы Чорнойлардын майрамы деп аяка дагы бир тыйынты пыр чогултулуп турчу. Кадимкидей акча чогултулчу турбайбы? Кадимкидей акча чогултулчу, салык түрүндө. Бербесең белгилүү да эмне болот. Тигил бөлмөнүн ичине киргенде кара дүйнөнүн эрежеси менен жашамай, Сөзсүз. аны сактап алсаң жазалашат. Ооба. Мисалы үчүн кээ бир терминдерди, Чорнойлардын терминдерин сиз колдонгон жоксуз да. Жок. Биз колдондук. Ошого мажбурлашты. Аны аткарбаганга да болбойт болчу. Аткарып койсоң эмне кылмак элең мисалы? Аткарбасаң кайга качасың? 4 бал эшик ача албайсың. Алардын колундасың. Ал жактагы күзөтчүлөр да жардам бере албайт. Кызматкерлер. Кызматкерлер алардын алдында алсыз болуп турган. Эч кандай жардам бере албайт болчу. Өтө оор жашоо. Ооба. Демек сен ал жака барганда ошол эрежени, системаны кабыл алганга мажбур болуп турсуң да? Жок, системаны, эрежени кабыл алды дегенде ошо Чорнойлардын дүйнөсүнө кирип кеттиң, ошолордун идеологиясын колдоп кеттиң деген пикир эмес. Ошол режим менен жашоого аргасыз болдук да. Жанагы туулган күндөрдө, мисалы үчүн положениесин продолдон өткөндө ассалам алейкум братан деп кыйкыргандыгы, ал обязательно камерадан кыйкырып туруш керек болду. Бардыгы ошону аткарабы? Аткарчубуз. Аткарчабыз. Мисалы үчүн сиздин камераңыздын саясатчылар деле түшүп калып атпадыбы? Алар дагы аткарууга мажбурбу? Бардыгы аткарган. Бардыгы. Мен жок аткарган жокмун деп коюш мүмкүн, бирок бардыгы аткарган. Бул аткарган менен алардын идеологиясын колдоп, ошолорду колдоп, алардын тиги бюджетине акча кошуп, ошолорду бир каржылаганга кирбейт. Мисалы үчүн мен болсо жанагы туулган күндү атпаймынбы? Положениесин туулган күнү болгондо
эч нерсе кошкон жокмун. Болгону мага бир эме келип калыптыр, торт келди, мен суранган болчумун, торт берип кой деп кошкон, жиберип койдум, болду. Мен кирген учурда ал нерселер жок болчу да. Ошол себептен улам билбей калдым. Чын айтсамчы. Анан азыр мага таң калыштуу болуп калат. Силердин учуруңарда Ушундай жок бар беле дегенде депчи. телефон колдончу элеңер? Жок. Телефондор сатылчу да. Ошол эле чёрный карап келип берчи. Эми телефон бул жанагы дүйнөдөн коргоп коет да, сен үйдөлөр менен байланышың керек, башкалар менен байланышың керек. Ошол учурда алар менен байланышканга, жана алар менен бир мамиле курганга аргасыз болосуң. Оор болдубу сага ошондой шартта жашоо? Ооба. Себеп дегенде ал жактагы 2 ай эмес, 2 күн эмес, бир 2 мүнөттүк убакыт жетиштүү болот экен. Бирок ошол эле учурда мен өзүмдүн жанагы мыйзамсыз камакка алынгандыгым, күнөөсүз камакка алынгандыгымды мындай ийилип мойнунган жокмун. Мен акыры аягына чейин мына 24-жылдын февраль айына чейин мен сотто ак экендигимди айтып келдим. Чөккөн жоксуң. Кандайдыр бир басымдар болгон жокпу сага? Басымдар болгондо моралдык басымдар болот. Бул камераңда эч нерсе жок болсо дагы, байланыш жок болсо дагы кирип алып телефонду текшеришет. Ар кандай аппараттар менен текшеришет, төшөнчүңдү аңтарат. Ар бир, мисалы үчүн менде бир 20 китеп бар болчу. Ар бир барагын барактап чыгышат. Арасынан ай телефон издеп атасыңар десем, жок, сим-карта дейт. Ай, сим-картаны эмне кылам эгерде телефон жок болсо? Деген анан ошолордун баардыгы басым. Сен өзүңдүн камакка алынганың басым да. Күндөрүң кандай өтүп атты ал жакта? Эмне кылып аттың? Эмне менен алек болуп аттың? 14-августта камакка алынып, СИЗОго 17-августта бардым. 17-августтан 2-сентябрга чейин, 2-сентябрда мен шаардык сотто апелляциялык арызым каралмак. Ошол күнгө чейин китеп окуу менен алек болдум. Тынбай китеп окудум. Анткени камерам пустой болчу, эч нерсе жок болчу. Телевизор, башка нерселер эч нерсе жок беле? болчу. Неге бар го? Эмнегедир мени ошо бош камерага киргизишти. Матрасым, анан бир журканым бар болчу. Болду. Андан башка эч ким жок. Канча адам менен кармалдың бирге? 2-3 ар кандай болуп жатты. Тынч эле болчу экен да, Тынч болгондо ар кандай адамдар киргизет. Бир чети бийликке рахмат айтып коюш керек да. Сиздин учуруңузда жанагы ОПГнын жок болуп атпайбы? А менин учурумда болгондо мага ошол жактын түшүнүгү менен ар кандай бир адам эместигин аны менен учурашпаш керек, аны менен бир табакта отурбаш керек, бир даже бир табактан тамак ичпеш керек деген адамдарды мага киргизип атты. Алар менен сүйлөшпөйсүң, эми билбейсиң да ичинчи. Сүйлөшпөйсүң, мүмкүн ушундай кылыш керек деп алар менен баарлашкан жокмун, сүйлөшкөн жокмун, бир табактан тамак ичкен жокмун, мисалы үчүн. Ошолордун баары тең басым болду, ошолордун баардыгы тең мындай бир байланыш болду. Кандай китептер окуп аттың, чыгармаларды? Мен негизинен поэзияны жакшы көрөм. Тарыхый чыгармаларды, адабиятты негизинен. Атам математик, физик болгону менен сандарга көп жакын эмесмин. Күндөр өтпөй койдубу ичинде? Китеп окусаң өтөт экен. Китеп окуп, кээ бир жерлерин өзүмдүн мындай 2 блокнотто толтуруп чыктым да. Ошо китептердин заметкаларды өзүм да өчүрүп жазып, эртеңки күнгө пайдасы тиерин, кээ бир жерде мисал келтирүүчү учурларды өзүмө мындай жазып жүрдүм. Күндөр өтүшү ооба кыйын. Мисалы үчүн сиз деле жанагы режим жок кезинде отурдуңуз да. А кезде деле сизге деле кыйын болду. Ооба, чындыгында. Ошол себептен улам ал жакта 1 күн, 2 күн катары эсептелет го. Ооба. Себеп дегенде режим 24-кө жетти да. Камераңдан чыкпайсың. Эч жака чыкпайсың. Эсимде, мен жана подвалда кармалдым да. Анан ал жакта тереземдин түбүндө бир чымчык болчу, жалгыз чымчык болчу. Ушунчага чыгып кетким келет. Ошо кээде ошо чымчык болуп чыгып кетким келет да. Анан кийин ичинде антисанитария, жана таракандар жүрөт эмес беле. Жок дегенде ошо таракан болуп чыгып кетким келет да. Да кандай ойлор келип атты? Өзүмдүн ойлор болгондо кандайга сурап атасыз? Эми ар түрдүү ойлор келет го. Ойлор келгенде дагы мен жогоруда айтпадымбы, жана чымчык болуп чыгып кетким келет, таракан болуп чыгып кетким келет депчи. Ойлоруң мына ушундай камерадан ары чыга албайт. Сен ар жакты элестете албайсың. Андыктан башка нерсени ойлоо мүмкүн эмес болду. Саясий процесстерге, оюндарга деп айтайын, аралашканыңа өкүндүңбү? Жок, өкүнгөн жокмун. Эч келген жокмун. Жок, өкүнгөн жокмун. Мен бир чети жаш болуп туруп ушул нерсени көргөндүгүмө эсеп дегенде бул түрмө болгону менен мага бир чоң мектеп болду. Мен түрмөнүн арты менен көп нерсени түшүндүм. Көп нерсеге үйрөндүм.
Андыктан саясий процесстердин арты менен ушул жакка келип калгандыгыма өкүнгөн жокмун. Саясий процесстерге аралашып жүргөндөн кийин кандайдыр бир риск бар го. Сен башыңан өттү, мен башыман өттү дегендей. Сезип жүрчү белең ушундай болуп калышы мүмкүн деп. Камаларымды негизи жаман ойлобош керек экен. Жаманды күтпөш керек экен. Жада калса эгерде мен камалып калсам, эгерде дагы бир башка мисал менен жамандыкты өзүңө мисал кылсаң, ошол нерсе болуп калчудай экен да. Себеп дегенде мен күткөндөй болуп калдым. Ошондуктан мен камакка алынганда жап-жаш болуп туруп камакка алындым, 19 жашымда. Эч бир жана тергөөдөгүлөр күткөндөй, ошол эле прокурор, ошол эле тергөөчү күткөндөй мен ал жактан сынып, тергөө менен кызматташып, бир жок дегенде жап-жаш жигит катары, бала катары ыйлап да койгон жокмун да. Жакындарың, ата-энең кандай кабыл алды ушул окуяны? Апама рахмат айтышым керек, жакындарыма да рахмат айтышым керек. Себеп дегенде мен ошол адамдардын алдында күнөөкөрмүн. Алардын эзогун алып койдум. Апамдын бир сөзү менин ошол нерселерге туруштук бергениме дагы себепкер болду окшойт. Күч кубат берип турду. Апам айтты, биз жанагы 2-сентябрда соттук процессте жолугуп калдык. Ырыс, сен ыйлаба, мен да ыйлабайм. Сен чыксаң, сүйүнүчтөн гана ыйлайм депчи. Мына ошол сөзү мага чоң бир дем, күч берип жатты. Жакындарым ооба, мисалы үчүн эжемдин мына төрөйт деген көз жарат деген малына түшүп келип калды. Ага да чоң бир басым болду. Ал эми бир тууган байкем болсо, менде телефон болду да ичинде. Анан байкем бир күнү чалып, Ырыс, мен убагында бир бейбаштык кылып, 1 сутка камалгам дейт. Негизи 3 сутка камашкан дейт. Анан 1 сутка жатып чыккам дейт. Тентектик кыла коюп. Анан 1 сутка араң чыдагам дейт. Сен мына 2 айдан бери камакта жатасың. Кантип чыдап атасың депчи. Мага негизинен апамдын сөзү күч кубат берип атты. Ушул окуялар бүткөндөн кийин мүмкүн болуп жатканда айтыштыбы сага аралашпай эле койчу, ушуну эмне кыласың? Андан көрөк окуп, иштеп жүрө бербейсиңби деп. Эми иштегенде мен окуп аттым. Окуумду бүгүнкү күнгө чейин башка университетте окуп, башка билимди алып атам. Андыктан окуума эч кандай тоскоолдугун келтирген жок. Ошол саясий процесстер. Бирок ошондой сөздөр болду. Эмне кыласың? Куугунтук жеп, андан көрө мындай баягы биринчи профессиям энергетикте. Ошо энергетика тармагында иштеп, кулак менен тынч эле жүрбөйсүңбү дегенде сөздөр болуп атты. Кандай кабыл алдың аларды? Менин максатым башка болду. Акыйкатты орнотуп, жыгылган тепкилебей, алсыздарды колдоп, Кыргызстандын өнүгүшү, ошол нерселерди көрө албасам, Кыргызстан өнүккөн өлкөнү көрө албасам, анда жанагы тынч отургандардын пикирин угуп эле тынч отуруп бермекмин. Бирок өнүккөн өлкөнү көрүп, мен өзүмдүн позициямдан кайткан жокмун. Кандай сабактар чыгардың ошол окуядан? Тилекке каршы жанагы мен өзүмдүн баракчам аркылуу колдоп берген, коргоп берген адамдар кээ бирөөсү соодалашып кетти. Соодалашып дегенде кандай? Соодалашып болгондо ошол кездеги элдин алдында өзүн бир патриот, өзүн Кыргызстан үчүн күйгөн адам катары көрсөтүп аткан адамдар ал позициясынан, ал көз карашынан тайышты. Ошол адамдардын ушундай адамдар болоорун түшүндүм. Анан сабырды үйрөндүм. Дагы бир эмеси чоң жетишкендиги, эми мындай эркин жүргөндө китепке көп убакыт бөлө албайсың. Китептерди окуумду ошол кезде эле окуп койбой, бүгүнкү күнгө чейин китеп окууну токтоткон жокмун. Ошол окуядан кийин коркуу, чоочулоо сезими барбы? Мисалы үчүн эмнеден коркуу? Саясий процесстерден болсун, негизи эле кайра ошондой окуяга туш болуп калуудан. Коркуу жок, кооптонуу болушу мүмкүн. Коркуу жок. Себеп дегенде мен абайлап калдым. Кимдин ким экенин билип калдым. Эмне максатты көздөп аткандыгын адамды мындай бир айтсам окуй алат тургандай болуп калдым да. Ал эмнеге жөндөмдүү, эмнени көздөп атат, эмне максаты бар, буга чейин ким эле, ким болгусу келип атат. Ошол нерселерди түшүндүм. Жалпы элдин мамилеси сага кандай болду? Мисалы кээ бирөө айтып калышат, чыксам чоочулап менден жолобой жүрүштү депчи. Сенде кандай болду? Андай учурлар кездешкен жок. Жолугуп
Анткени жолукканда кандай болду? Мен бош деле болгон жокмун. Себептен камактан чыккандан кийин үй камагына чыктым. Үй камагына чыкканда жумасына 3 жолу процесс болуп жатты. Бул понедельник, среда, пятница күндөрү. Эртең менен кечке чейин процесс. Бошобойсуң деле да. Чочубагандарды көргө алган жок. Кезиштирген жок. Азыр эми толук акталдың, Толук акталдым. Акталганыма 1,5 жылдын жүзү болду. Ушул процесс жалпысынан канча уланды? Жалпысынан 1,5 жыл. 18 ай болду. 18 ай бою жүрдүң, ушул иш менен. 18 ай бою жүрдүм. Ошол учурда мен энергетиканы бүтүрүп, юриспруденция тапшырган болчумун. Ошол жактан дагы мага уголовный иштер боюнча, гражданский иштер боюнча, анткени окуу жай менен да соттоштум да. Мага чоң тажрыйба болду. Чоң практика болду да. Сени камаганда университет чыгарып койгон, окуудан. Мени камакка алар менен окуудан чыгарган жок. Мен август айында камакка алынсам, 2 ай мөөнөтүм бүтүп, октябрь айында сотко келдик. Сотко келгенде жанагы тергөөчүнүн адресине, тергөө тобунун адресине, дарегине мындай бир катуу шекти келтирдим. Алардын тергөө жүрүшүнө чоң сындарды айттым. Ошонун эртеси күнү эле 10 октябрда сотум болду. 11 октябрда окуу жайдан чыгарылдым. Аны кийинчерээк жакында эле зам деканым, эми ал кызматтан кетип калган, зам деканым РС ушундай бир оперлер келген, тергөөчү сураныптыр деп, ошонун арты менен сени мындай бир мыйзамыбыз болсо да окуу жайдан чыгарганбыз деп моюндашты. Тергөөчүлөр басым жасоо аркылуу ошондо, Ооба. Эми ызаланган үчүн башка бир аракет таппай ошо окуу жайдан чыгарышкан. Кийин соттошуп жүрүп буттуң аны дагы, Ооба, себеп дегенде мыйзамсыз окуу жайдан чыгарып коюшту да. Садыр Жапаров бийликке келгенде сындап жүрдүң, 2021 бийликке келди да. Ошо кездери бүгүнкү күнгө чейин сындап келдик. Башкы себеби эмнеде болот? Жана жогоруда айтпадымбы? Мен коргогон адамдар өздөрүнүн позициясын өзгөртүп койду. Соодалашып кетти. Коомго айткан нерсеси башка, көмүскө айткан нерсеси башка болду. Мен ошолордун сөздөрүнө кирип кеттим окшойт. Анан ошолордун сөзүнө кирип, алар каршы болуп жатса дагы, мен алардын пикирине кошулуп, алардын ойлорун чагылдырып тургам да. Ошол себептен анан дагы ошол кезде президенттикке аттанган саясий күчтөр бар болчу. Жанагы кандидаттар мисалы үчүн көп чыкты да. Ошолордун кээ бирөөсүнө симпатиям болгондуктан каршы болдум окшойт. Азыркыга чейин оппозициямын деп жатпайсыңбы? Чындыгында ошондой деп эсептейсиңби өзүңдү? Ал нерсени эл, коом баасын бериш керек го. Анткени акыркы соттон акталгандан кийин мен өзүмдүн окуу жайым менен, окуум менен, өзүмдүн ден соолугум менен, үй бүлөлүк иштер менен алек болуп кеттим. Бир аз мындай ажырым болуп калды да. Мындай саясий аренадан алыстап кеттим. Андыктан эл өзүнүн баасын бериш керек. Сотуңда мен угуп калгам. Жапаров мени соттоп жатат деп айтып турсуң да. Эмне үчүн айттың эле ошол сөздү? Ошол учурда бир чоң билдирүү кылыш керек болду. Чоң нерсени айтыш керек болду. Анткени медиада иштешкенде, медиада бир кайсы бир чоң бир сөздөр, ачуу сындар жакшы элге өтүмдүү болот. Ошол нерселер мындай жакшы тема болот да, ошол максатта. Бирок ошол эле учурда жанагы 10 октябрда дагы камактан мөөнөтүм 2 ай козготулгандан кийин мурдагы УКМКнын төрагасы Камчы Ташиевдин иш аракеттерин мындай бир кыйыр түрүндө бериш керек болду. Себептен ал өзүнүн күчүндө турду да. Анан кийин мен бир тарыхый окуяга токтолдум. 12 октябрда СИЗОдо отуруп, коомчулукка кат жаздым. Ал катымда 1937 жылы Кыргыздын чыган мамлекеттик саясий ишмери Кадырмат Султанов тройканын репрессиясына алынат. Ошол нерсени катында көрсөтүп, НКВДнын, бүткүл союздук НКВДнын жетекчиси Ежов кондуктаганын, Кадырмат Султанов камакка алынгандан кийин Ежов өзү чыккынчы болуп чыгып, атууга кеткендигин айтып, мындай менин камакка алынган киши башка экендигин ошол катында көрсөткөнмүн. Мындайча айтканда, Ташиевди ошол кездеги НКВДнын жетекчиси Ежовго салыштыргам. Андыктан Жапаровдун атын атагандыгым
мындай бир чоң гана бир кыйкырык болгон да. Азыр көз чаптыра турган болсокчу, президенттин ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элең? Эми кемчиликтери дагы болуп атат. Сөзсүз түрдө аны айтуу керек деп эсептейм. Ошол эле учурда жакшы иш аракеттерин да байкап атабыз. Сенин оюң бул боюнча? Мен мынакей президенттин 6 жылдык срогу аяктады. Эгерде президент жаңыдан кириш баштаганда кайсы бир сындарды айтып, кайсы бир өзүнүн программасын сындамакмын да. Бирок бүгүнкү күндө анын жетишкендиктерин, кайсы бир иштерди, кайсы бир тарыхый проекттерди ишке ашырып жаткандыгын атап койсок болот. Себеп деген бүгүнкү күндө президенттин срогу өтүп, мына ага чейин 6 жылдык мөөнөттө биз сындап келдик. Ошол сындар кээ бирөөсү аткарылды. Кээ бир талаптар аткарылды. Кээ бир сындаган нерселерибиз мындай бир чындыкка дал келбей калды. Бирок бүгүнкү күндө президенттин жетишкендиктерин, мындай бир тарыхый иштер, проекттер ишке ашып жаткандыгын атап койсок болот. Мисалга президенттин өзү элден чыкты да. Мына ошо элге жакындыгын сактап калды. Өзүнүн бюрократ эмес экендигин далилдеди. Себеп дегенде буга чейин кайсы бир иштер, идеялар мындай сөз түрүндө айтылып, идея боюнча эле калып келсе, мисалга жанагы цифровизация. Ошол нерсе ишке ашты. Түндүк тиркемеси түзүлдү. Анан дагы чечкендүүлүгү. Мисалы үчүн бүгүн айтса, эртеси күнү мисалы үчүн могу жерде сайт куруш керек десе, эртеси күнү курулуш башталат. Могу жерде фак курулуш керек десе, ал курулуш иштери башталат. Анткени бийлик болсо өзүнүн милдетин, элдин алдында милдетин толук кандуу аткарып атат. Анткени мамлекеттин, бийликтин милдети элдин мындай социалдык муктаждыктарын чечип берүү. Ошол милдетин дагы аткарууда. Ошол эле учурда мен ойлойм да, чечкиндүүлүгү жакшы. Бир четиненчи, экинчи тараптан системдүү негизде жүрүш керекпи деп ойлойм да. Баардыгы так жана ар тарабынан ойлонулгандайчы. Мисалы азыр айта кетпедиңби? Бүгүн берилген нерсени эртең аткарат депчи. Бирок ал иш кандай? Мисалы ар тарабынан талкууланыш керек да. Системдүү Парламент катышышы керек бул процесске. Системдүү жүргөндө президент Жапаров президенттикке коюп жатканда өзүнүн программасын сунуштаган. Ал программада территориалдык реформа жүргүзөм деген. Ошонун биринчи этабы өттү бүгүнкү күндө. Мисалга алсак, Кыргызстанда 465 айыл өкмөтү болсо, анын саны 234кө кыскарды. Бул жанагы экономикалык жактан алып караганда, жанагы штаттардын кыскаргандыгы, айыл өкмөт, айыл башчылардын саны кыскаргандыгы эле эмес, бюджетти мындай бир экономия кылуу гана эмес, бул ошол системдүү башкарууга алып келди. Мисалы үчүн бизде 40 район болсо, кээ бир райондор бар. Ал районго, акимчиликке 2-3 гана айыл өкмөттөр баш ийген айылдар бар. Мисалы үчүн ошол мен айтпадым жанагы 465 айыл өкмөтү 234кө кыскарды деп. Бүгүнкү күндө экинчи этабы жүрүшү керек бул реформанын. Мисалга жанагы 40 районубуз бир 20га кыскарабы, мына ошол этаптар уланышы керек. Ал эми жакында эле президентибиз Ысык көлдө облус башчыларды, өкмөттүн мүчөлөрүн баардыгын чакырып, мисалга жанагы жергиликтүү эл менен жолугушууда министрлер коштоп жүрдү, башкалар коштоп жүрдү. Анан кийин облус башчы кээ бир жарандардын жоогуна жооп бере албайт. Себеп дегенде ал билим берүү министрлигине, ал саламаттык сактоо министрлигине, ал транспорт министрлигине суроо тийиштүү болгондуктан облус башчы, акимчилик, айыл өкмөттөр ал нерселерге жооп бере албай атты да. Бирок мына көлдө өткөргөн жыйынында жанагы районо, гарано, жанагы облустагы саламаттык сактоонун бир бөлүкчөлөрү, билим берүү немелери түздөн түз облус башчыларга, акимдерге баш ийе тургандай болуп калды. Алардын талабы кандай? Эми элдин талабы да. Элдин талабы аткарылбаса, анда облус башчылар сунуштама киргизип, мына ошол министрликтин өкүлү кызматтан ала тургандай мындай бир системдүү реформа жүрдү. Иш аракеттер ишке ашып атат. Бул мактоо эмес, бул ишке ашкан нерсе. Өз сөзүңдү азыр белгилеп кетпедиңби?
Менин ишим артында Жапаров эмес, Ташиев туруптур депчи. Ошону ачыктап берсең. Мисалы үчүн сиз деле тергөөнү көрдүңүз. Тергөөдө мен бир 6 айдай тергөө болду да меникичи. Анан тиги тергөөчү менен почти бир тууган болуп калдык. Анан кийин сураганда РС мени жаман көрбө, бул УКМКдан келген тапшырма деп жада калса ошол эмени кагазды, документти мага көрсөткөн. Анткени мен өз көзүм менен көргөндө мынау РС Шыксалиевке карата бир чара көргүлө дегендей бир кат тапшырма ички иштер министрлигине келген. Макул. Эми Ташиев мырзанын Кыргызстандагы ролун кандай баалайт элең? Ташиев мырзанын а кишини сындасак болот эле. Кызмат учурунда эле отурганда. Убагында дагы биз катуу, ачуу сындарды айттык. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн сиздин студияңызга келип дагы жанагы же башка жака барып камчыбек Ташиевди сынга жатышпайбы? Аларды мындай ойлоймун да, бүгүнкү Ташиевке сын айткандар эртең президент Жапаровка ал кеткенден кийин сын айтпайт деп кимге билдирип берет? Алар бүгүнкү бийликке болгон таарынычын мына ошол Ташиевден, жыгылган Ташиевден алып жатышат. Ал эмес сынга алганда ал ишине мындай бир көз чаптырып караганда, мисалы үчүн мен ага мындай сындар айтып жаттым да. Берилген мүмкүнчүлүктү, иммунитетти, жанагындай бир полномочияларды бул өзүнүн баягы саясатчы катары көрсөтүп, мисалы үчүн мектептерди ачып, фаптарды ачып, бала бакчаларды ачып, бир башка жакка бир кайсы бир нерсени көздөгөндөй эле бир иш аракеттер жүрүп жатты. Кандай болуш керек анын ролу анда? УКМКнын төрагаларын, мурдагы төрагаларын сиз тааныйт белеңиз. Алар ачыкка чыкчу беле. Бул жашыруун мекемеде. УКМКнын төрагасы өзүнүн мурдагы ишмердүүлүгүн унутуп, саясатчы экенин, бир партиянын төрагасы экендигин унутуп, ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек болчу. Президент Жапаровдун кандай жоопкерчилиги бар? Ташиевдин ушунчалык чоң саясий фигурага айланышын. Бул боюнча азыр эч нерсе айтканга болбойт, себеп дегенде тергөө жүрүп жатат. Азыр Камчы Ташиев бош. Ал тергөө, соттук териштирүү иштери жүрүп атат. Андыктан биз мындай медианын да өзүнчө күчү бар да, ошо медиа аркылуу ага да басым жасаган болбойт. Ташиев ушунчалык эбегейсиз бийлик берүү туура болгон беле? Жемишин берди да. Ошо президент берген тапшырма, мисалы үчүн жанагы эң чоң көйгөй бар болчу Кыргызстанда. Жада калса ошо бийлик менен мындай чырмалашып, мындай даже мен тартынбайм табакташып кеткен учурлар болгон да. ОПК менен күрөш жүрдү. Мисалы үчүн анын жыйынтыгын сиз көрдүңүз. Мен отурган кезде камакта, а кезде башка режим болчу. Сиздин отурган кезиңизде режим башка. Сиздин камактагы бардык укуктарыңыз корголду. Менин укуктарым корголгон жок. Мен камакка киргенден анын ичинде камакка кирдим да. Ал нерселер бүгүн жоюлду. ОПК менен күрөш жүрдү. Анан президенттин берген тапшырмаларын Камчы Ташиев аткарып жатты да. Ал жөн гана аткаруучу болду, аткаруу бийлигинин өкүлү болду да. Азыркы учурда бийликтин кадр саясатына кандай баа берет элең? Кадр саясаты боюнча мисалы үчүн жөнөкөй специалист, ведущий специалист деп алганда бирдиктүү жанагы президенттин программасында бар болчу бул дагы. Мен бул нерсесин сындап аткам. Бүгүн ишке ашыптыр. Единый резерв түзүлдү. Мисалы үчүн сиз бир кызмат кара турган болсоңуз, жанагы тааныш билишке салбай, жанагы конверт көтөрүп барбай, ошол тесттен өтүп, жанагы резервке кирип, анан гана кызматка коюласыз. Азыр жанакындай менин адамым, менин балам деген принцип иштеп жатабы? Жок, андай нерсе жок болду. Кадрлардын сапатына кандай баа берет эле? Мисалы үчүн кадр саясатын алганда азыр көрүнүктүү эле кадрлардын бири Каныбек Томбаев болуп атат да. Буга чейин сиз билчү элеңиз, онда бир президенттик администрацияда президенттин иш башкармалыгы деген бөлүм бар экен. Жок. Буга чейин иш башкармалык бар экендигин билип эмес, ал жерде ким кызматты эле отурарын да билчү эмеспиз да. Ошол туура болчу беле деп ойлойм да мен. Бирок жанагынча полномочиялар турса, мүмкүнчүлүктөр турса, анда эмнеге колдонбош керек? Эмне үчүн Туманбаевча иш аракеттер жүргүзүшкөн эмес? Эң башкы функциясы президенттин ишмердүүлүгүн камсыз кылуу да. Ооба. Бирок жанакындай мамлекеттик долбоорлорго
аралашуусу туурабы деген суроо жаралып атат. Полномочиясына кирип турса сөзсүз түрдө киришет да. Мисалга Вазир жакшы, хан жакшы дейт. Мисалы үчүн көрүндүктүү кадрлардын бири ушу Туманбаев болуп жатат да азыркы учурда. Президенттин чечкиндүүлүгүнө мына Туманбаевдин кошкон салымы да ошо чоң. Мисалы үчүн бүгүн президент бир нерсени айтса, ошол нерсе эртеси күнү, мисалы үчүн могу жерге ФАП мектеп салыныш керек десе, эртеси күнү ошол жерге бир 2 экскаватор, бир КАМАЗ, анан да бир башка техника бар, жумушчу барып туруп, ошол жерде ишти жүргүзүп атат. Бул элдин талабы да аткарылып атат. Ошол эле учурда Туманбаев мырзага дагы сын пикирлер айтылып атпайбы? Байма-бай элечи. Туманбаевдин адресине бир ачуу бир сындар айтылгандыгы, мындай негиздүү сындар айтылгандыгын мен көрө элекмин. МИГ долбоорун кандай баалайт элең? МИГ долбоору жөнөкөй мисал менен келтиргенде бул социалдык проект. Бул президент Жапаров өзүнө эстелик тургузуп атат. Жакшы жагынан. Эртең президенттик тактан кеткенден кийин дагы бул президент Жапаровдун салган үйлөрү деп элдин ыраазычылыгы сөзсүз түрдө айтылып турат. Мисалы үчүн жанагы советтер учурунда салган үйлөрдү да бүгүнкү күнгө чейин айтып келебиз го. Мына ошондой эле нерселер айтылат. Ал эми курулушка келгенде, курулуштан дагы эсиңиздеби? Буга чейин жерлерде митингдер өтүп, өзгөчө Бишкек шаарында ар кандай пикеттер өтүш. Жанагы курулуш компаниясынын нараазычылыктары. Курулуш болгондо алдын ала акчабызды алышат. Эч нерсе котлована казып алайык үй болсо дагы, мынакей сеники 2-чи подъездин 11-чи этажынын мына мынчанчы батиринде 78 квадрат сенин үйүң. Мына акчасын бере бер деп алышчы. Президент Жапаровдун системдүү киришкендиги дагы мына ушунда мыйзам менен бекитилди. Бүгүнкү учурда курулуш компанияларынын мына бул жерге үй салган деп проектин алып келгенде, ошол долбоорду, ошол проекттин ишке ашырышына мындай далил катары банктык эсебинде ушунчо каражат болушу керек. Бул кепилдик катарында. Курулуш бүткөндөн кийин гана сатып жатышат. Бул мыйзам менен бекиди. Бул эртең Жапаров кетип, башка бирөө келе турган болсо дагы бир мыйзам менен бекигендиктен бул иштер аткарылып кете берет. Элдер жанагындай ар кандай аферисттерге, мошенниктерге алданып калбайт. Дагы бир эң чоң көйгөйлөрдүн бири менин баамдоом боюнча бул кымбатчылык болуп жатат. Чындыгында баалар көтөрүлүп атат. Азыркы учурда Кыргызстандачы. Эң башкы сын ушул себептен дагы айтылууда да. Сен байкап атасыңбы бул маселени? Кымбатчылык сиз экөөбүз сыртка көп чыгып жүрөбүз. Чет өлкөлөргө. Бул дүйнөдө болуп жаткан кубулуш. Бул учурда жана азык-түлүккө кымбат баалардын өсүшү, жанагы курулуш материалдарына, башка күйүүчү майга болгон кымбаттоо бул дүйнөлүк себептерден улам да. Мисалы үчүн мен бир эле мисал келтирейин. Өзү бир чоң саясатчы, атын атабай эле коеюн. Ошо менен мындан бир 2-3 күн мурун телефон аркылуу сүйлөшүп отурабыз. Бири-бирибизге суроолорду берип атабыз. Анан кийин ушу кымбатчылык боюнча суроо бердим да. Анан суроо берсем, ал өзүнүн жанагы бир популисттик, мени эл катары кабыл алды окшойт. Өзүнүн популисттик бир идеяларын айтты. Анан эми мындай ынандыра алган жок. Анан мен айттым, демек бул нерсеге биз күнөөкөр адамды издеп атыптырбыз. Десем, ооба дейт. Бул нерсеге күнөөкөр адам жок. Бул дүйнөлүк кубулуш болуп атат. Дүйнөлүк жанагы саясатка аяка киришпели, ал чоң тема. Азыркы учурда сенин көз карашыңда кайсыл долбоорлор Кыргызстанда ишке ашып, жана аларды сен ийгиликтүү деп эсептейт элең? Эң чоң долбоорлордун бири бул темир жол. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Андан тышкаркы ар кандай чакан кестер, Камар ата бир кеси курулгандыгы. Эң чоң бир долбоор бар. Бул тарыхый долбоор. Буга чейин идеялар айтылып келсе, бүгүнкү күндө ал нерселер ишке ашты. Эң алгачкы Бишкекке, ошол кезде Бишкекке поезд 1924-жылы келиптир. Андан ары Кантка чейин жетип, Канттан Токмокко аралыктар аябай чоң да, жетип, андан кийин Быстровкага жетип токтоптур. Быстровкадан ары Балыкчыга чейин улантуу, тилекке каршы орус бийлиги колдогон эмес. Анан бул жакка чейин, мына Быстровкага чейин курганда дагы
булар түздүктү курушкан. Эмне максатты көздөшкөн? Ошол кездеги көмүрдү канттан алганда тиги кызылчаны, анан кийин ар кандай Бишкекте анын сыртында ар кандай заводдор болгон да. Ошолорду заводдон заводко, Кыргызстандын ичиндеги ар кандай сырьёлорду коңшу өлкөлөргө, ошо союз учуру болуп турганда коңшу өлкөгө, Москвага ташып кетүү максатында гана түздүктү курулган. Бирок ошол кездеги республиканын башчысы Исхак Разаков балыкчыга чейин куруу планын көтөрөт, бирок ал нерсени орус бийлиги колдогон эмес. Андан кийин эмне себептерди келтиришкен? Себептери бул боомду аралап өткөндө туннель керек, сууну өтүш керек, мосттор керек, жана түздүк эмес. Ал жактан пайдага караганда зыян каржы жагынан көбүрөөк келтирилет деген, бирок Исхак Разаков Россияга каттап отуруп, ошол кездеги Москва бийлигин 2-3 жолу каттап көндүрүп, 1948 жылы Балыкчыга чейин темир жол курулган. Андан бери темир жол Кыргызстандын тарыхында ошол кезде дагы Союз эң бир гүлдөп турган учурунда, күчүндө турган учурунда дагы бир темир жол улантылып курулган эмес. Мына бүгүнкү күндө мына жакында эле Балыкчы Кочкор темир жолу курулду. Ал акча бюджетте жок, жада бир себептерди келтирбестен, коркпостон аракет кылышты, натыйжасын берди. Ал нерсе жөн гана бир ал проектинин дагы ары алып караганда ал Чолпон Атага чейин улантылат. Чолпон Атадан Кочкордон тиги Казарманга чейин улантылат. Ana ушундай проекттер. Тоо кен тармагында долбоорлорду кандай баалайт элең? Мисалы, Кумтөрдүн улутташтырылганын, сен жетим тоо маселеси боюнча да камалгансың да? Сага жакыныраакпы дейм. Тоо кен боюнча алганда президенттин шайлоого чейин берген убадасы Кумтөр кайтарылды. Бүгүнкү күндө мамлекеттин балансында жана бюджетке ошол эле учурда бүгүнкү жүздөгөн мектептер, жыл сайын жүздөгөн мектептер, социалдык объектилер, фаптар, школдор, садиктер ошонун эсебинен курулууда. Ошол эле учурда Кумтөргө карата сын пикирлер айтылып атпайбы? Мисалы, мурунку Кумтөрдүн жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк мырза дагы байма-бай чыга баштады социалдык тармактарда. Андан тышкары Сыргак Кенжебай деген мырза дагы өзүнүн пикирин билдирип жатат. Ошого кандай көз караштасыз? Теңиз Бөлтүрүк эмне үчүн бул кызматтан кеткенден кийин гана бул сындарды айтууда. Эмне үчүн ал кызмат ордун ээлеп отурганды айткан жок. Бүгүнкү күндө эмне үчүн ал өзүн сырттагы бир көз карандыс эксперт катары Кумтөр боюнча сындар айтып атат. Эмне үчүн ал мисалы үчүн социалдык тармактарда анын адресине бир нече суроолор берилип атат. Ал күн сайын жана 1 сааттап 2 сааттап эфирге чыгып атат, бирок ал суроолорго жооп берген жок. Теңиз Бөлтүрүк эмне үчүн 180 миллион сомго жагандай эмеректер сатып алат? Кайсы акчанын негизинде? Ал өзүн ошол жерде бир Кумтөрдүн президенти деп койсо, өзүн башкача президент ойлоп, республиканын президенти ойлоп, жагандай бир мисалы үчүн бюджетте дагы өзү Торамет колдонгон да. Ал кезде 2900 сотрудник болсо, Кумтөрдүн ичинде. Бул 4000, почти 4,5 сотрудникке көтөрүп салган. Ишкерлерди. Ошол нерселердин кереги бар беле? Теңиз Бөлтүрүк эмне үчүн бул суроолорго жооп бербейт? Жооп берип калар? Күтөбүз. Бул суроолорду мен эл да күтүп атат. Ал эми Сыргак Кенжебаев боюнча айтканда, бул кишинин өздүгү ким? Бул Ширин Айтматованын, мурдагы депутат Чыңгыз Төрөкбаевич Айтматовдун кызы, Ширин Айтматованын мурдагы жолдошу. Жанагы эмелер боюнча акыркы билдирүүлөрү, сүрөттөр кайдан пайда болду деген суроо берип атасыз да. Менимче, ал сүрөттөр мен ал кишини жеке тааныйм да. Жеке бир баарлашып, ушундай бир пикир алышып жүрдүк. Жеке жолугушкан учурлар да болду беле? Жеке 2022 жылдары, 23 жылдары жолугушуп жүрдүк. Ал кезде катарда. Кандай максатта? Жөн гана чай ичип, пикир алмашып, мындай коомдук, саясий нерселерди гана талкуулоо. Сыргак Кенжебаевдин өздүгү боюнча, анын ким экендиги боюнча негизи элдер билип алышса болмок. Элдер Айтматов дагы, Ширин Айтматова дагы бул боюнча билдирүүсүн жасаса болмок. Сыргак Кенжебаев деген ким деп? Сыргак Кенжебаев катардагы эле бир
Бүгүнкү күндө мошенниктер көбөйүп кетпеди. Ошол мошенниктердин эле бири. Эмне себептен сен жолугуп аттың ал менен мошенник болсо? Мамлекеттик кызматтарда көпөйүлгөн. Биз мындай атайын жолугушкан жокпуз. Болгону бир жерде чай ичип отурсак, ал да отуруп калат. Анан кийин мындай бир учурашып, ушундай бир сүйлөшүп калчубуз. Мошенник дегенде жанагы сүрөттөр кайдан чыкты деп атпайсызбы? Менимче, анан угушума караганда азыр сөздөрдө жүрүп жатат. Жанагы сүрөттөр боюнча угушума караганда бул бир чоң бизнесменден чоң акча алган. Андан кийин бериш керек да. Ошол учурда мынабу президенттин Жапаровго жакындап, анан кийин Жапаровдун жанында жүрөм деп мындай жанагы сурайт эмеспи, ай бербейсиңби дегенде, анан мына маселеңди чечип атам деп сүрөткө түшүп, ага жиберип бир тынчтандырып туруу максатында жанында жүргөн болсо керек деп ойлойм да. Анан бул ким экендигинде Ширин Айтматова менен Элдер Айтматов айтып коюшу салмак. Канчалык негиз бар анын айыптоолорунда? Мен анын билдирүүлөрүн көргөн жокмун, бирок буга чейинки жанагы 2-3 билдирүүсүн көрдүм. Аныкында негизи жок. Ал болгону кайсы бир максаты бар. Элди бир бүдөмүк жолго алып баруу максатын гана көзөп жатат. Маалыматтык саясатты дагы сен убагында сындап жүрдүң эле. Анын башында турган Орунбеков мырзага дагы ар түрдүү ойлорунду айтып турчусуң. Ошондон бери эмне өзгөрдү? Дагы эле ошол позициядасыңбы? Мындан 4 жыл мурун дагы ушул август айында азыркы президенттин администрациясынын маалымат саясатынын жетекчиси Дайыр Орунбеков кызматка келген. Ошол келе жатканда мен өзүмдүн бир ачуу бир сынымды айткан болчумун. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Ал нерселер төгүндөлдү. Себеп дегенде буга чейин ар кандай бир мамлекеттик ичиндеги кызматкерлердин атынан мисалы үчүн алдыдагы көчмөндөр оюндары боюнча, ШОС боюнча бир өтө турган моментте шаардан чыгып турбо деген бир катуу пикирлер айтылбадыбы? Эми Орунбековдун билдирүүсүн карап көрсөңөр, мындай бир маданияттуулукту көрсөтөлү. Мисалы үчүн дүйнөдө 4 держава болсо, ошонун 3 державанын лидери келет. Андан тышкары дагы 20 ашык мамлекеттин президенти келет. Миңдеген коноктор келет. Ошолорго маданияттуулукту көрсөтөлү деп мындай бир туура мен каалагандай бир эл күткөндөй билдирүүсүн жасады. Эми шаардан чыгабызбы, чыкпайбызбы? Ал ар бир жарандын өзүнүн чечими дечи. Болгону жалпы болуп жаткан маселени туура түшүнүү менен кабыл алып, ошого жараша жарандар дагы иш аракет кылса абдан жакшы болот деген ойдомун. Жакында эле Орунбеков мырза дагы тизме жарыялабадыбы? Ал тизмеде жеке маалыматтар да чагылдырылган экен. Мисалы ошол туурабы? Тизмени жарыялагандыгы боюнча данныйларды чыгаргандыгы, данныйларды чыгаргандыгы боюнча азыр тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн жүрүшүн гана күтүш керек го деп ойлойм. Анткени туура эмес деп эсептей албайм. Себеп дегенде ал жакта кээ бир фамилиялар бар экен. Алар тизме туура эле чыккан. Бирок кайсы бир фамилияларда адашуу болгон окшойт. Азыр Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалын кандай баалайт элең? Сен дагы убагында сөз эркиндиги маселесинин кандайдыр бир курмандыгы болгонсуң. Эми азыркы абал кандай ошол 2022 жылдан бери? Ошол кезде биз азыркы учурда бир сындоонун маданиятын үйрөнүп калдык. Жөн гана бир ушактын деңгээлинде же бир кайсы бир имиштердин деңгээлинде сын айтпастан, бүгүнкү учурда бир конструктивдүү сын айтсаң, мынабу жериңер туура эмес экен, мынабу жериңер болбойт, могуну оңдоп койбойсуңар деп сын айтсаң, бийлик сөз кабыл алып атат. Демек сөз эркиндиги бизде кайсы бир деңгээлде бар. Ошол учурда мен туура эмес сындарды айттым. Мен алардын адресине чек келтирип алып жаттым да. Ошол үчүн мен сотто жана камакка алынганда дагы айтканмын, менин күнөөм мыйзам алдында жок. Менин күнөөм мына ушул мамлекет башчыларынын алдында болушу мүмкүн деп. Анан кийин чирек мен сындоону башкача бир конструктивдүү сындарды айтууга баштадым. Ал сындар кабыл алынат. Ушул жерден бир суроо берим келип турат да. Сөз эркиндиги менен жоопкерчиликтин чеги кайда? Президентти сындоону сен Үйрөнүш керек деген жокмун.
ашып кеттим деген майында айтып атасыңбы? Жок, сындаганда да сунуш бергенди билиш керек. Анан конструктивдүү сындагыла дегенде дагы мен тажрыйбамдан айтып атам да. Мындай бир шек келтирбегиле, мындай сындабай койбогула, камалып кетесиңер деген жерим жок. Сындагыла, бирок бир ошо менен бирге мындай чечүү жолундагы сунуштагыла деген нерсени айтып жатам да. Чеги кайда анда? Чеги шек келтирбеш керек. Мисалы үчүн көзү мындай экен, анан тиги кийингени мындай, андай нерсе эмес, иштерин сындаш керек го деп ойлойм. Ишмердүүлүгүңдө кетирген эң чоң катаң кайсыл болду? Мен всё и сразу деген нерсени мындай бир колдонуп турмун, ошол нерсени мындай кабылдап турмун. Анан ошонун негизинде сынайттым да. Анан кийинчерээк вот сындарым ишке ашып, ал нерселер негизинен эле башкача нерсе экендигин айткандыгым мындай өзүмдүн кемчилигим болду окшойт. 10 жылдан кийин өзүңдү чоң саясатта көрөсүңбү? Мен камакта жатканда ден соолугумду кетирип алдым. Ошо ден соолугумду чыңдасам, анан кийин мына окууну аяктасам, тажрыйбамды бекемдесем, анан кийин буйруса деп турабыз. Кандай кызмат болушу мүмкүн ал? Кайсы бир кызматты көздөгөнүм жок азыркы учурда. Себеп дегенде жанагы 19 жашымда камалганда да мен айтпадымбы? Менин азыр бийликти басып алганга жаш курагым да жетпейт. Электоратым да жетпейт, акчам да жетпейт дегендейчи. Учурда дагы азыр кайсы бир кызматты ээлөөгө менин жаш курагым жетпейт. Андыктан ал жерди азырча ойлой элекмин. Чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Сизге рахмат. Ийгиликтер болсун.